Достор салам. Сейтек агай, Турат Албаев деген агайлар Тагысқа келген екен. Секім уюштуруп тур семинар. Ошобуз азыр. Эл көп окуучулар. Кытай тилин билем, корей тилин билем, инглиз тилин билем, орус тилин билем. Кыргыз тилин айтсам айтпасам, айтпасам деле да, алтыры. Жетинчиси мындай өзбек тили, анан моңгол тили десем болот да. Мындай айтканда 8 тил болуп калат экен, кыргыз тили болсо. Tilni öğreniş bırak cevap değil sözün açığı. Ayağa kıyın. Bırak oşonun uçunda öyle kızık da. Öyle kızık. Bilimimizde, tarbiyamızda toluk, tak, dağına olsun, hurmat okuşlar. Bilimler terengdey versin, tarbiyanlar hiç vakta tayık olmasın. Çok rahmet. Азыркы учурда ошо кесип тандоонун үстүндө аябай биз изденип жүргөнбүз да. Кайсыл тармакка кетсек эмне кылсак? Кандай кеңеш бере аласыз? 20 жылдагы убакытта кеткенде 28 жылдай окудум. Бирок мындай фильм калыш үчүн, эсток калыш үчүн, жашаш үчүн 2-3 жыл жетиштүү. Эгер ошол жерде жашасаңызчы. Анан ар бир тилдин спецификасы бар деп айтасыз. Сиз айтып аткан 7 сыр. Ошол 7 сыр менен инглиз тилинде деле үйрөнсө болот. Жапон тилинде деле үйрөнсө болот дейт. Мен текесинен ушу эгер инглиз тилинде эле окусаң 7 эмес 5 сыр жетиштүү. Мен ушу бир күн жетпейт демекчи, баарыңыздарды эртерээк кадам ойлонуп, туура кадам таштаңыздарга ошого тилектчимин.